Эми кимдер соттолуш керек да? Кудай жерге келди. Кудай мисалы бирөө келсе деле бир себеп менен келет да. Эшиктен милиция келсе деле бир себеп менен келет. Анысы кандай да ошо Кудай жердеги эки жүздүүлөрдү соттогону келди. Окуп берейин. Эки жүздүү инсан бул Кудайдын каарына калат. Эки дүйнөдө эч жакшылык көрбөйт. Ырыскы ыймандан кол жууйт. Жылдыз өчөт, өңү бузулат, абир ачылат, эл жактырбайт. Акыры жер менен жер болуп жойулат. Эки жүздүүлүк. Кимдер соттолот эми? Кимдер кыйналат? Кимдер кор болот деп ойлонуңуздарчы. Ошого жооп айтып атам. Мына Кудайга, же ааламга, же адамдарга эки жүздүү адам жагабы? Жакпайт. Ошол сыяктуу Кудайга да жакпайт. Кудай сот турбайбы? Ок, от, сот, жомок. Сокени эмнеге соттоду? Доор талабын билбейсиң деп. Чубактарда айттык. Муфтийби эмне эле ал кезде? Шейх каталган. Доор башка сен артка тартып атасың, мен астыга сүйрөй албай атам. Матыраимовдун сүрөтүн, спикердин сүрөтүн коюп. Кудай эмнеге келди? Бул дүйнөгө чындыкты орноткону келди. Ааламда кандай чындык болсо, арбайлар жашоосу, периштелер жашоосу кандай чындык болсо, ошондой жашоо болот бул дүйнөдөчү. Алар Кудайга кандай баш ийсе, адамзат да ошондой баш ийет. Азыр адамзат жан Кудайга баш ийбей аткандыр, бирок табият баш ийип атат. Теңир ата бир адамды кийип алат, ага табият дүйнө эле кул болот деген түп-түз берилген жер бар. Мына эки жүздүүлөр жагабы сизге? Кудайга жакпайт. Ошон үчүн кырсыктайт. Андан кийин өзүмчүлөр. Ууру кылгандар. Окуп берейин. Сүйлөсөк мындай оозеки сүйлөп коебуз, мындай далил менен болсун. Уурулар. Уурулук деген эмне? Уурулук бул макрөө, бирөөнүн ырыскысын уурдап алуу. Мейли элдинби? Бирөөнүнбү? Бийликтегилер элдин ырыскысын уурдап атат. Ыймансыз ыплас иш болот. Бул уурулук. Уурулук ыймандуулукка болгон жолду жаап, азапка түртөт. Өңүңдү өтө суук көрсөтөт. Уурулук кылсаң андан 10 эсе чыгым тартасың. Эки жүздүүлөр соттолот, уурулар соттолот. Анан жалганчылар. Жалганчылык. Окуп берейин так. Жалганчылык жакырчылыкты алып келерин талкуулагыла. Башчы жалганбы, аялыңбы, эриңби, кошунаңбы, коомбу дегендей. Жалганчылык адамдын жан дүйнөсү жарды болсо, ошол адам жалган айтатындай, улуулугу болбосо. Ар тараптан кырсыктайт. Жалганчылык бул акылды эле иштетип алуу, көрүнө эле дүйнөгө ээчип алуу. Жалганчылык жакырчылыкты алып келет. Же кыргыз айтып коет эски макалда. Калптын казаны кайнабайт деп. Жалганчылар соттолот. Андан кийин өзүмчүлөр. Өзүмчүлдүк бул акылдын жолу. Сезим анан акыл деген бар. Акыл деген бул болсо экен деген сөз. Сезим туурабы, туура эмеспи, көкүрөккө салуу. Өзүмчүлдүк бул акылдын жолу. Өзүмчүл болсоң касиетин кырсыктайт. Ыйманың дагы, жылдызың дагы өчөт. Элден чыгасың. Эки дүйнөгө ээ болбойсуң. Өзүмчүлдүк өлүмгө, азапка, тозокко гана алып барат. Өзүмчүлдөр соттолот. Сизде барбы ушу сыпаттар? Чыгыңыз мындан. Арбайлык, адамдыкты истеңиз жок дегенде. Азыр дагы кимдер? Жалкоолор. Дагы окуп берем ар жагын. Андан кийин кимдер соттолот? Ушакчылар. Ушак. Сүйлөгөн адам умай эненин каарына калабы? Ушак сүйлөө бул бир чоң күнөө. Уурулук, ыйманың жоюлат, кырсыгасың, жүзүң карарат, өспөйсүң, өлүм ичинде кордук көрөсүң. Ушак сүйлөө бул умай эненин каарына калуу. Умай эненин каары бул Кудайдын каарына калуу. Мына караңыз. Дагы кимдер соттолот? Кимдер кырсыктайт? Чындык келди да, Кудай келди, улуу күчтөр келди. Ошон үчүн
жерде кимдер кырсыктап атат дегенде мынабу жолдогулар. Бийлик, байлар соттолобу? Кудай соттойбу? Ооба. Бийлерде, бийликтегилерде, анан байларда эч ыйман жок. Ыймандан, мында ыйман, адамгерчилик, сапаат, улуулук жок. Көксөгөнү байлык, бийлик. Дем күчү дагы байлыгы, бийлиги. Ага караганда карапайым элде касиет бар. Карапайым эл Кудай үчүн өйдөрөөк турат. Демек, байлар дагы, бийлер дагы адам болуп, арбайлык бир мындай. Ары байымайынча, жаны, намысы байымайынча кырсыктап кете берет. Арбай деген сөз ошол. Ары байысын. Арың барбы дейт го, жаның барбы? Арың бурайын деп коет го. Да кимдер коомду артка тартып атат? Жалкоолор. Мына жүлөөлөр үй бүлөдө деле эриңби, аялыңбы? Эми эркек эркектей болуш керек да, адам адамдай болуш керек. Эне энедей болуш керек. Өз оокатын тыңыраак кыла албаган, өз жанын тыңыраак бага албаган. Ушулар же кырсыктап тобосуна жанып оңолот, же табияттан жоюлат. Жалкоолор. Арак ичкендерчи? Ал кайдан пайда болду? Сигарет чеккендер, таным булгагандар, коомго зыян алып келгендер, наркомандар. Ошол сыяктуу бул доордо эмнеге күнү сууп атат деп мага чалышат да. Эми Алам планета, Марс, Күн, Ай, Куйруктуу жылдыз жана башка планеталар, планетадагы жашоочу күчтөр Арстан Алайга кызмат кылат. Жандары, жаны, Кудай жараткан да аны, жаны башиет корпусу аякта турган менен. Жер энеде жашоочулар, сойлоп жүрүүчү, мал жандык, канаттуулар, сууда жашоочулар жаны жайгашкан. Адамзат улуту, дини, илими менен жайгашкан. Аба, арбайы менен жайгашкан. Эми Кудай келсе, табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы дегендей ишарат берсе түшүнбөдү. Түстөлгүлө деп. Кичине кырсык берсе түшүнбөдү. Анан эми соттоп кырсык буйрулбаса, табият аркылуу жер титиредиби, суу каптадыбы, аба аркылуу вирус бардыбы, куюн бардыбы, булут бардыбы, күн аркылуу аба ысыдыбы, чөп чыкпай калдыбы? Эми Кудай андай сотто болсо, адам өзү кыйын болуп болбоду? Кудайга иш козгопсоке. Мисалга. Анан ошентип улутуна, жынысына, динине карабай, мына ошо жалкоолор, эки жүздүүлөр, уурулар, жалганчылар, өзүмчүлөр, ушакчылар, бийлер, байлар соттолот. Жан Кудайга келип, мына көрүнө Кудай турат. Көктөн буйрулган. Кудай жаны келип кийген. Анткени оозу керек экен да, жана адам ата көрүнүп, шарт окуганда эми тирүү окуп, тирүү соттоп, тирүү эскертип. Эми ушунча нерсени жараткан Кудай бир адамды жаратып кийип албай эмне болуптур? Же болбосо да кимдир соттолот дегенде Кудайдын бергенинде эски Кудайдын. Эски Кудай бул жаңы Кудай. Ааламдагы берген кесинде мындай деген жер бар. Ажалдан суроо. Теңир буйруп, ажал келди пенде менен беттешүүгө, жана алгыч келип суроо салды. Куттуу пендем угуптур, эмнелерге жетиштиң? Мен кызматчы жаныңды алып, жаныңды түгөнбөс дүйнөлөргө жиберүүгө, көкүрөгүңдүн көрөңгөсүн текшерүүгө, акыреттик жоюлбас багытыңды тартуулоого, адамдык касиетиңди тактоого, таныңды тазалап табиятка бекитүүгө, даяр болсо жаның менен биргелешип, бийик дүйнөгө кеткүүгө сырдашканы келдим. Жан дүйнө сыры
Sandığını açıp ber. Emnen dayar, emnen kem, kelemi sınашalı. Ajaldan suro. Ölüm astında, yani teleostan kalıptır degende surak kılıp atat. Mындай көзгө көрүнүп, көрүнүш көрүп калат да анын баары. Мезгил керек болгондо анан көрүп калат да. Ага чейин көз ачылбай жүргөндө жана көз ачык деген бекер эмес да, көз ачык экен деп коет го. Ал бирдеме көрүп турат. Адам болсо могу дүйнөнү эле мынтип жаап алган да болгону. Адам экендигиңди мага кантип аяндайсың? Биринчи суроо. Экинчи, пенделерди кечирдиңби? Ак каранын сыноосун сездиңби? Парзыңды аткардыңбы? Элиңди касиетиң менен башкардың? Мына мен касиет менен башкарып атам да. Түшүң менен түгөтө иштедиңби? Рухтардын, арбактардын кереметин сездиңби? Канча адамга кеңеш берип оңдодуң? Көк деңирдин тегиздигин билдиңби? Кимди кемсинтип көңүлүн ооруттуң? Табият менен сырдаштыңбы? Майыптарга сыйындыңбы? Сый кылдың майыптарга? Балдарыңа эки дүйнө ордун окуттуңбу? Могу пендечилик жашоо ааламга, акыретке жараксыз экен элге жарыяладыңбы? Жаның ааламга, таның жерге таандык экенин билдиңби? Садага бердиңби? Касиетиңди тутундуңбу? Ар бир адам аалам менен байланышканын байкадыңбы? Түш көрөт, көкүрөгүнө салат, жана мен айткандай угат. Өлүмгө өз алдынча даярдандыңбы? Турмуш могу турмуш, о дүйнөгө даярдоочу улуу иш экенин билдиңби? Куру тилек, Куран окуп, намаз окуп, жарата албаганыңды билдиң. Жөн эле тилене бергенин эч пайда жок. Жан дүйнөң толбосо, бул тозок жашоосуна кайра келгенин билдиңби? Жарабады бул суроодон ким өтөт? Анысы кандай? Ушу 20 суроого азыр жарактуу болуш керек. Адам экенин далил бериш керек. Түшү менен түгөтө иштеш керек. Балдарына эки дүйнө ордун окутуш керек. Касиетин карманыш керек, адамдык позиция деп коет го. Азыркы саясатчыл карасаң, бир күнү тигинин пактакор дегенде көтөнүн жумшак арчып жүрөт. Бирөөнүн экинчи күнү бирөөнүкүн арчып жүрөт. Эми аалам чындык да. Ана адам ата көрүндү. Үч периште көрүндү. Жөн көрүнүш чындык айланды. Көрүнө Кудай келди. Көрүнө Кудаймын деп эскертип башкарып атат. Мына чындык. Аалам чындык. Ааламдан берилген маалыматтар чындык. Керек болсо түшүң чындык, могу жашоого караганда. Ошондой эми азыр ак карадан чыгып адам болуп арбай болгон кезде анан сен тирүү калып анан ушул жерде инопланеттен периштеликке өтүп анан сени бир жан кийген атат. Ууру болсоң сени кайдан кийет? Жалкоо болсоң жоопкер болбойсуң да сен бул дүйнө. Мына мен Кудай ролун аткарып атам. Жоопкерчилик менен. Сөктү, тилдеди, күлдү. А сен эр болуп жоопкер боло албай атсаң, аял болуп жоопкер албай атсаң, жумушка барып жоопкер болбой атсаң, анан кандай анан соттолуш керек да. Бул анда жөн эле бир мал, малдын деле бир сүтү бар, эти бар дегендей. Эмнеге Кудай азыр жан Кудайым неге соттоп атат дегенде, мына мен ушинтип отуруп сотсуң дейт, мени сотто дейт. Керек болсо фамилия атын жазып соттоп койсоң болот дейт. Эми анчалыкка барбайм. Кое турам, күтө турам, мүмкүн байкап турайынчы дейм. Бай улуу адам ошондой да, улуу адамдай тегиз карайт, андай эмоция жок да. Жоопкерчилик болуш керек. Ушу эки жүздүү адам ааламга жагабы? Жалганчы адам ааламга жагабы? Өзүнчүл адам ааламга жагабы? Ааламга жок дегенде түшүнүн пир туткан адам. Түшүнө маани берген. Ааламдын түйшүгүн тарта билген, өзөгүн өстүрү билген. Жоопкер. Анан эле сыйынып койдук болду. Же болбосо бир бийлик, байлык аркасынан түшүп алды. Жок, аны менен болбойт өзү. Аны менен чындык орноп аткан жок да. Ошондуктан улуу чындык, улуу Кудай отургандан кийин бул жерде ал көрөр көзү дейт, айтар сөзү кылар иши дейт да. Анысы кандай? Жоопкерчиликти ойлош керек. Адам эми баягы кырсыгы неге болду? Ишиңе, малыңан, пулуңан, бийлигиңен, байлыгыңан, ден соолугуңан, жакыныңан, табияттан дегенде, неге эле кырсыгым неге болот дегенде, адам кызматын билбесе, ааламды кызматын билбесе, аткарбаса, кырсык бул Кудайдын ачыктан эскертүүсү деген ошол. Жок, ал кырсыктан дагы
Бурулуш кылып оңолуп, жаңыдөөргө өтүп, жаңы Кудайды таап, кошулса калат, болбосо куурайт дегендей. Болбосо табият ордунан жойулуп кетет.